Бишкек шаарынын аймагына Чүй областынын бир катар райондору кошулган. Ага ылайык тазалык ишканасы ал айылдарды жана жаңы конуштарды тейлөөгө туура келет. Кыш мезгилине пайдаланылуучу техникалар зарыл болуп турган учурда автопарк 20 техника менен жаңыланды. Анын 10-у буга чейин келип түшкөн болсо, бүгүн 10 даана шахман деп аталган комбинацияланган автотранспорт келди. Мына өзүңүздөр көргөндөй Бишкекте кар сезону башталды. Буга байланыштуу тазалык муниципалдык ишканасы жолдорду тазалоого ылайыкталган 10 техника алып келген. Алар карды күрөйт жана туз себет. Бишкек шаарынын территориясы кеңейип жатат. Ошого байланыштуу техникалар да көбөйүүдө. Өзү базада бизде негизи 25 КДМ бар эле. Ага кошумча 10дон кошулуп жалпы 46 техника болуп калды да азыр. Буга чейин шаарда биз технологиялык карта деп коебуз. Ошонун негизинде жолдорду тазалап келген элек. Азыркы күндө АТРдин алкагында буга кошумча жанагы коомдук транспорттор жүрүп аткан центральный борбордук көчөлөрдө, кооптуу жайларга ушул техникалардын келиши менен баардыгын ахват кылып, баардыгын камсыздаганга буюрса болгон аракетибизди жумшайбыз. Шаар мэри Айбек Жунушалиев кар жааганга даярдык катары текшерүү иштерин жүргүзүп, борбор калаанын көчөлөрүндө коопсуздукту камсыздоо максатында тазалык муниципалдык ишканасына баардык резервтерди ишке тартуу тапшырмасын берди. 4 райондун акимдерине такай текшерүүлөрдү жүргүзүп туруусун белгиледи. Тазалык айтымдан техникам бар, элибиз бар, келип иштейбиз деп атат. Эми силерде. Эми силер уюштургула ошону туура уюштуруп, туура жолго салып, элдин кайсы жерден көбүрөөк жүрөт, кайсы жерден азыраак жүрөт, силер билесиңер. Макулбу? Силерге эң негизги талап болгон мынакей жолдо шарт түзүп бергиле деп. Жылдан жылга шартты жаңыртабыз, оңдойбуз, түздөйбүз. Бирок эң негизи силерге шарт түзүш керек, иштеп аткан кишилер. Синоптиктердин маалыматы боюнча, жакынкы 2 күн аралыгында кар жаашы күчөйт. Ага байланыштуу жеринде атайын техника ар бир муниципалдык аймактык башкармалыктарга бөлүнгөн. Жолдорду жана тротуарларды кардан тез арада тазалоо, туз себүү боюнча тапшырмалар берилди. Жаңы машиналар келди, Кудайга шүгүр буюрса. Эртең менен погода кар жаап, жолдорго туз себип келдик, аябай ыңгайлуу экен. Кетип баратып эле өзү түртүп, кайра түшүрүп көтөрүп кете беребиз бирдей эле. Штаттык режимде биз канча техника келсе ошончо айдоочуларды, ошончо жүктөгүчтөрдү, ошо менен бирге жаңы технологиялык карталар ачылса, ошолорго кошумча көчө шыпыргычтарды чоңойгон сайын баягы АТРдин алкагында кошулган аймактарга кошумча мастерлерди мыйзамга ылайык штаттын режиминде камсыздап атабыз да буюрса. Акимияттар менен бекитилген технологиялык карталар бар, ар бир дворниктин өзүнүн участкалары деп коет. Ошолор боюнча иштерин алып барат. Ал эми жанагы сиз айтып аткандай ички көчөлөр болуп калат, же бир домдордун эшигинин алды болуп калат. Эми ал жерлер баарына бизге карабайт экен. Муну маптар алар дагы өз ара ишин алып барыш керек да бул жагынан. Биз өзү тарабыбыздан өзүбүзгө тийиштүү тех карталарды толук камтыганга аракет кылып атабыз. Кар жаашына тазалык муниципалдык ишканасынан 94 дана атайын техника даярдалды. Анын ичинен 43-ü МАЗ үлгүсүндөгү кар тазалоочу унаалар, 10 данасы шахман комбинацияланган автотранспорты, 24-ü Беларусь тракторлары, щетка жана күрөктөр менен, 4 универсалдуу муниципалдык унаалар жана башка жүктөгүчтөрү менен тартылат. Мындан тышкары ишкананын 750 кызматкери карды тазалоого чыгууда. Клара Кудайбергенова, Данияр Телебалдиев, УТРК Чүй.